Бул имарат 1982 жылдары салынган экен. Бул маданият үйү болгон. Андан кийин кийинчерээк жер астынан суулар чыккандан кийин ным болуп жарымысы жараксыз деп табылып калган бир корпусу. Анан биз ушул жерди бир жакшынакай айыл өкмөттүн имараты кылып койсок деп чечип, Альянс Алтын фондуна кайрылганбыз. Альянс Алтын фондуна чоң ыраазычылык, чоң рахматтарды билгизебиз. Анткени себеби мынакей ушулардын бөлүп берген 5 миллион 400 миң акчасына буюрса, мындай жакшынакай азыркы заманга ылайыктуу элди бардык шарттар менен кабыл ала турган жаңы имараттуу болуп отурабыз. Буюрса абдан эле сонун, анткени себеби кызматкерлердин да өз алдынча ар биринин өзүнчө кабинети болот. Буюрса жакынкы күндө мебелдери келет. Анан жакын буюрса ичине көчүп, элдерди ушул жерден жакшынакай кылып кызматыбызды көрсөтүп баштайбыз. Гибкий мрамор менен обшивать этилди. Бунун астын полный темир решеткалап, анан бетин болсо кара жыгачтан атайын Россиядан келинген эмелер менен жазадык да, жыгачтар менен. Так, үстүнкү этаж. Берде дагы комнаталарды бөлүп бердик өзүнчө. Биякта мисалы үчүн бир эле комната болчу, бир стены гипсокартондор менен бөлүп, эки эшик дополнительно кошуп бердик. Пол паркет, но пол жасалууларында дагы полу жараксыз болуп калыптыр да, буга чейинкисич. Полный алып, ферма токуп темир менен, анан үстүн жыгач менен кайта обшивать этип, үстүнө моундай паркет менен жасап бердик да.